Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Кудайберди Душоев алып барам. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду жана Кыргыз Республикасынын элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Эмомали Рахмондун куттуктоосунда улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата менин жылуу куттуктоолорумду жана жакшы каалоолорумду кабыл алыңыз. Бул күнү биз ата-бабаларыбыздын улуу эрдигин, патриоттугун жана баатырдыгын даңазалайбыз. Согуш талаасында жана оорукта көптөн күткөн жеңиш күнүн теңдешсиз эрдиги жана кайраттуулугу менен жакындаткандардын элесин терең ыраазычылык менен баалайбыз. Убакыт сыноосунан өткөн тажик-кыргыз достук жана көп кырдуу кызматташтык мамилелери мындан арда элдерибиздин жана өлкөлөрүбүздүн жыргалчылыгы үчүн ырааттуу өнүгө берерине ишенем деп айтылат. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чың ден соолук жана бакубатчылык, ал эми дос Кыргызстан элине бейпил асман, бейпилдик жана туруктуу гүлдөп өнүгүү каалады. Лелектеги ыз учуу эки адамдын өз ара келишпестигинен улам жаралган. Маалыматка караганда 6 май күнү кечке жуук Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Кең Талай айыл өкмөтүндөгү Мурас, мурдагы Маргон айылынын тургуну менен ошол аймакта кызмат өтөгөн аскер кызматкердин ортосунда өз ара пикир келишпестикке жергиликтүү тургундар менен аскер кызматкерлери аралашкан. Натыйжада чоң чырга айланып кеткен. Тополоңдо жаракат алып ооруканага кайрылгандар жок экени маалымдалды. Кең Талай айылдык кеңештин төрайымы Гүлмира Турдубаева чыр-чатакта жаштар менен бирге жүрүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бүгүнкү күндө абал туруктуу, кооптонууга негиз жок. Жаштарга жана алардын ата-энелерине жергиликтүү жетекчилер жерлерде түшүндүрүү иштерин алып барууда, деди. Ошондой эле Кең Талай айылынын тургуну ардактуу эс алуудагы мугалим Жоошбай Каримов окуя болгондон эртеси атайын жыйын өткөнүн ага Лелек райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, айыл өкмөт, аскер жетекчилери жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүгү маалымдады. Баткен облусу быйылкы жеңиш майрамын согуш ардагерлери жогот көрөт. Быйыл 9 май жеңиштин 78 жылдыгы белгиленип жатат. Баткен облусунун аймагынан улуу атамекендик согушка 20 766 жоокер аттанышкан. Анын ичинен 14 213 кайтпай калган. Ал эми улуу жеңишке жетип өз мекенине кайткандар 6553. Бүгүнкү күндө тилекке каршы согуш ардагери облуста калган эмес. Азыркы учурда облустун аймагында тылда эмгектенгендердин саны 90ду түзөт. Мамлекет тарабынан тылдын ардагерлерине ай сайын пенсиясына кошо 1000 сомдон төлөнүп турат. Ошондой эле жыл сайын 9 майда 15 000 сомдон берилери маалымдалды. Баткен районунун Карабулак айыл аймагында 6 тылдын ардагери бар. Аларга айыл өкмөт тарабынан акчалай көмөк көрсөтүлгөн. Карабулак айыл өкмөтүнүн аймагында жалпысынан тылдын 6 ардагерлери бар. Алардан бүгүн 9 май майрамына карата алардан кабар алынып, айыл өкмөт тарабынан ар бир тылдын ардагерине 3000 сомдон акчалай жардам белектер каралды. Күндүн маанилүү учурларынан ошолор болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.